Ашурбаев. Жана башка калсын ышкырык жаңырды. Беттеш Ошму командасынын оюнчулары. Бекболот Акматалиев өткөнкү сезонда 3-7 агростайлда болчу. Бул жерде Нурсултан Абдулдаев топ жоготту. Чыгарылган топ. Бул жерде эмне үчүн алмаштырууларды? Еркаевке пас. Жана мына гол. Эми гана комбинация өттү. Сыймык соңунда алгачкы голду жаратты. Чагылчыга пас. Дарбазачы топто ойногону менен кошумча сокку. Жана Максатбек Уулу Осмондон сейв Заря командасынан. Чагылчыга пас. Жана бул жерде гол. Талантбек Уулу Жыргалбек эсеп сандарын теңеди. Жана дал ушул Исламов Алымбек. Бирок буга карабастан ышкырык жаңырган эмес, дагы жыйынтыгында 1-1 эсеп сандары. Акматалиев алыстан сокку узатып көрдү. Дарбазачы өз ордунда кошумча сокку жана гол. Мына бул соккун албетте Байсалимбаев голга айлантып койду. Жыйынтыгында азыр Ошму командасы кайрадан алдыда. Эми Заря оюнчулары. Султаналиев өзү соккун узатып көрдү. Кошумча сокку Бекболот. Дарбаза бош. Жана гол. Юлдаш Байсалимбаев азыр эсеп сандарын 3-1 айлантты. Өз мүмкүнчүлүгүн Заря пайдаланылган жок, дагы жыйынтыгында 3-чү гол. Дурузбеков, Талантбек Уулу оюнчуну жазгырып өттү жана жакынкы бурчка. 36 секунда бар. Нурсултан Абдулдаев кубаттуу сокку. Бекболот Акматалиев реакциясы. Бул жерден азыр чекит коюп коюшу толук мүмкүн. Бош калган дарбазага. Кезектеги Ошмунун чабуулу. Дээрлик бош калган дарбаза. Жана финалдык ышкырык Ошму командасы азыр Суперлига чемпионатын мына Заря командасын 3-1 эсебинде жеңүү менен баштады.